Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин Назар Ньюс каналынын көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто Жогорку кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты вице-спикер Кубанычбек Исабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кубанычбек мырза, учурдагы саясий кырдаалга байланыштуу алгачкы сурообузду 2020-жылдын 2-июнунда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитети Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү боюнча депутаттардын сунушталган 9%дан 7%га түшүрүү долбоорун жана депутаттардан келип түшкөн күрөөнү азайтуу тууралуу талкуу кылалы. Кандай дейсиз? Сизге суроо. Бул жерде түздөн-түз конституциянын жана ошо Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды бузуулар болду деп эсептейм. Мен ошол Жогорку кеңештин ичинен билген адам катары айтайын. Төрагага мисалы өткөн жылы арыз келип түшкөн депутаттардын сунуш пикиричи 5%га түшүрөлүк, күрөөнү дагы миллионго түшүрөлүк, 5 миллион эмес. Андан башка да депутаттардын сунуштары бар болчу. Мисалы бир партияга 200 киши болсо списогунда, анын ичинен бирөөнү эл журт жактырса, ошол адам жакшы көбүрөөк добуш алса, партия өтпөй калса да ал дагы өтсүн дегенчи. Бул жакшы жөрөлгөлөрдүн бири болчу. Тилекке каршы Жогорку кеңеш төрагасы баш болуп туруп бул мыйзамдарды бузду деп эсептейм. Себеби бизде административдик кодекс деген бар. Ар бир түшкөн арыз ирети менен каралыш керек. Өткөн жылы мына сиздер аркылуу коомдук талкуудан өткөн болчу жанагы мыйзам долбоору. Ошол Исхак Масалиевдер группа депутаттар сунуштаганчы. Эл да колдоп аткан. Бул эмне дегендик? Бул 5%га түшсүн деген маселе. Бул ошо элдин арасынан көп бай эмес болсо дагы татыктуу программасы менен элге иштеп бере турган мырзалар, айымдар келсе деген ой тилек болчу да. Жакшы тилек деп эсептейм. Мен буну колдойт элем бүгүн дагычы. Анан ал мыйзам долбоорун эмнегедир төрага өкмөткө жумшап койгон. Төраганын ыйгарым укуктуу жумушунун боюнча ал мыйзам долбоору түшкөндө ар бир депутаттыкын, группа эмес. Бизде мыйзам чыгаруу демилгеси ар бир депутатта бар, анан өкмөттө бар. Президентте да жок азыркы тилекке каршычы. Ал мыйзам долбоору түшкөндөн кийин төрага деген жанагы эксперттик группага, юридикалык бөлүмгө жиберет. Алар 2 күндүн аралыгында алгандан кийин мөөнөтү бар, алар да карап туруп өзүнүн тыянагын заключениясын берет. Бул мыйзам конституцияга же башка мыйзамдарга карама-каршы келбейби дегенчи. Андан кийин бул бизде мурун жок болчу. Азыркы Жогорку кеңеште коопсуздук бир группа түзүлүптүр. Ал группага жумшайт экен, жиберет экен. 2 күндүн ичинде төрага жибериши керек. Андан кийин анын таянагы чыккандан кийин бул тиешелүү комитетке жөнөтүшү керек болчу. Эмнегедир төрага аны өкмөткө жиберген. Өкмөт жарым жыл кармап жатат. Бул мыйзам долбоорун эч кандай таянагын бербей туруп, андан кийин башка мыйзам долбоору жанагы 7%га түшүрүү боюнча ошолор келгенде аны өкмөт биринчи очередь карай коет дагы. Ал долбоор быйыл түшкөн мыйзамды ал дагы жумшап атат. Ошол эле Мырза Кересбеков, комитеттин төрагасы, ал депутаттарда кармашкага алып келбеди. Мисалы бир топ депутаттар чыкты. Эмне үчүн мурунку мыйзам долбоорун алып чыкпай кийинки? Мисалы конституцияда даана жазылып турат. Карап көрсөк, бизде шайлоо кодексин азыр өзгөртүү боюнча карап атпайбы? Ошол комитет сиз айтканчы, бул конституцияга карама-каршы беренелер бар болуп атат. Мисалы 70-берене боюнча конституциядачы Жогорку кеңеш элден шайланып келген 120 депутаттан турат деп атат, 5 жылдык мөөнөт мененчи. Партия жөнүндө сөз жок. Бир да партия жөнүндө сөз жок. Мисалы алып көрсөңөр 25 жашка чыккан шайлоо күнүндө биздин мырзалар, айымдар Жогорку кеңешке депутат болуп шайлана алат деп турат. Партия жөнүндө бир да сөз жок. А бизде башка берки шайлоо конституциялык мыйзам боюнча партиялар болуп атат. Ошондо мыйзамга карама-каршылык болобу? Карама-каршылык болуп атат. Ал тургай ошол 70-берененин 5 пункту бири-бирине карама-каршы келип атат. Муну оңдош керек болчу да. Эң биринчи ошондон башташ керек. Мисалы 74-беренеде конституцияда жазылып турат. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктуу эки эң маанилүү кызматы белгиленип турат. Биринчиден референдум кабыл алат же референдумду дайындайт деп турат. Экинчиси ушул бүгүнкү күндө иштеп аткан конституцияга өзгөртүү, толуктоо киргизе алат деп атат. Эми бул Жогорку кеңеш мыйзамды баарын өзгөртүү киргизерден мурун баш мыйзамга конституцияны иреттеп коюш керек болчу. Биз мисалы ошо талап кылып атканыбыз ошол болот. Бул жерде жазылып турат, конституция
түз имеет действие дейт, түз иштелет. Конституциянын беренеси башка закондорго караганда үстөмдүк кылат, башкы закон болгондон кийинчи. А башка мыйзамдар иштебеши керек эгер карама каршы келип турса конституцияга. Мисалы мен сизге дагы нерсени айтайын. Эмне үчүн биз конституцияны өзгөртүү киргизгиле деп талап кылып атабыз, бир топ сунуштар бир нече жылдан бери айтып келатабыз да. И жазып да кайрылып да президентке, жогорку кеңеш өкмөткө айтып атабыз. Жазып атабыз бир нече жолу. Жооп ала элекпиз мисалычы. Сиз мисалы арыз менен мамлекеттик ишканага кайрылсаңыз, же коомдукпу, же коммерциялык структура бир айдын ичинде жооп бериш керек да. Бизге мындай жооп болбойт. Бул азыр Кыргызстан өтө маанилүү тепкичтин алдында турабыз. Эгер бул шайлоону, жергиликтүү шайлоonu да мына 5 шаардыкы жылып кетти коронавируска байланыштуу. Эми жогорку кеңештики дагы ушундай башаламат менен барса биз кандай келечегибиз болуп калат. Ошон үчүн конституцияны ретке келтириш керек болчу да. Бул бир деңиз. Экинчиден, мисалы конституцияда ички сырткы саясатты өкмөт алып барат деп атат. Ошол эле маалда өткөн жогорку кеңеште СДПКнын күчү менен, Атамбаевдин, конечно, командасы менен сырткы саясатты президентке берген. Мен дагы ушуну колдойм. Мисалы сырткы саясатты президент алып барбаса, элден шайланган мамлекет башчы алып бара албаса, ким болот анда? Же ошол Токаев менен же президент Путин менен жолугуп атса, ошол эле ОДКБ болобу, ШОСТобу президент айтабы, кой тургула мен өкмөттөн уруксат сурап келейин депчи. А өкмөт бул коллегиальный орган. Премьер-министр жалгыз эспейт. Ал дагы чогулуш өтүш керек, жарымынан көбү макул болуш керек. Андан кийин токтомго премьер-министр же орун басары кол коюп туруп анан уруксат берет. 2-3 күн президент күтүп отурабы. Мен деле ушул конституцияны иретке келтиргенге замын. Себеби карама-каршылык ушул эле конституцияда да бар. Бир топ туңгуюк алып келген башкы мыйзам менен жасап атпайбызбы азырчы? Анан эми карап көрсөңүздөр, мисалы өкмөттүн ыйгарым укугунда разделинде бир бөлүгүндө жазылып турат. Мамлекеттик биримдигин, коопсуздугун, тартип боюнча адам укугунун баарын өкмөт камсыз кылат турат. Камсыз кылат деп турат. Ошол эле жакта бирок жазылып турат. Коопсуздук бүтүндүгүнө келип келет да УКМКныкын же тиги коргоо комитетинин башчыларын, жетекчилерин президент дайындайт деп турат. Алар өкмөттүн курамына кирет, бирок президентке баш ийет. Президент аларды өкмөттүн башчысы сурабай туруп эле дайындайт, же алат, же сурайт. Ошондо жогорку кеңеш тарабынан регламент бузулдубу? Регламент бузулду. Себеби өткөн жылы киргизилген законду карабай туруп, эмне үчүн кийинки чыккан законду карайт? Бул бир деңиз. Анан ошол берененин 5-пунктта жазып турат, ошол эле регламенттинчи. Ал жерде жазып турат, эгер альтернативный вариант болсо, ошол бир маалда келген мыйзамда 2 группа, 2 депутат башкача сунуш кылып атса, экөөнү тең алып чыгыш керек. Сравнительный таблица деген болот. Ошонун бир жагында ол биринчи түшкөндүкүн голосовать этет, андан кийин экинчисин. Андай болгон жок да. Мен силерге ачык айтып коеюн. Бул жогорку кеңеш ушул эгер азыр 7% өткөрө турган болсо, же 9% калтыра турган болсо, же жанагы күрөөнү ошол боюнча калтыра турган болсо, мен мыйзамдын чегинде бүгүнкү жогорку кеңешти сотко берейин деп турам. Себеби булар өзүлөрү конституциянын ошол регламент жөнүндө мыйзам бул депутаттардын жогорку кеңештин настольный книгасы деп коет. Эмне менен иштээрин баардыгы жазылып турат. Анан өзүлөрү мыйзам бузса, кандай болот анда? Кубанычбек мырза, айтсаңыз, Кудай буйрса, Кудай насип кылса, жогорку кеңеште парламенттик шайлоо болгондо турат да. Деги эле ушул парламенттик шайлоодо ушул 2015-жылы келген депутаттар деп коелу, көп жолу мыйзамды бузуштубу? Көп жолу бузду. Мисалы, эми ала ошол булар бузуп кеткен мыйзамды кантип биз кайра ордуна келтиребиз? Же ушул боюнча эле калып кетеби? Мен сизге дагы бир нерсени айткым келет да. Мышыгыйлагыдай маалдабыз азыр. Мыйзам чыгаруу. Мисалы, башкы конституциябыз жок болуп атпайбы? Нускасы жок. Эл журт унута баштаса керек, мен эске салып коюшум керек. Биз мыйзамсыз мамлекетте жашап атабыз. Бүткүл дүйнө жүзүндө аябай уят болгон кыргыз мамлекет болуп атат. Баш мыйзамыбыз жок. Кайда экенин бир дагы иш козголуп, бир издеп койгон жок. Бул бир четтеңиз. Эми жок дегенде бул өзгөрүүлөрдү киргизип, документалдуу оформить этип туруп, аларды президент кол коюп, андан кийин архивге алып барып, же минюска алып барып, нускасы сакталып калса, биз наберебизге болот эле да. Бирок андай болбойт атпайбызбы? 10-жылы көп мыйзамдар жоголгон. Ошол ак үйдү басып алып, өрттөнүп, жогорку кеңеш имаратын басып алганда дагычы. Мен дагы кайрылгам ошол убакта эле президентке, ошол убакта эле өкмөткө дагы чай, мындай расследование жүргүзүп карап койбойсуңар. Көп эл аралык мыйзамдар бекитилген, ратификация болгон. Эми ошолордун нускасы жок, азыр бирөө сотко берсе, бирөө аткарылбай калса, ким жооп берет, кечирип коюңуздар. Бул жерде чоң проблема болот. Бүгүнкү күндө дагы биз конституциясы жок.
жашап аткан мамлекет болуп атабыз. Эми ушуну мыйзамдаштырып койсо болот беле? Болот эле. Анан эми өтө маанилүү маселе азыркы күзгү шайлоочу. Азыр жергиликтүү шайлоо менен күзгү шайлоону бириктирели деген ар кандай аракетте жүрүп атат. Эми урматтуу шайлоочулар, бир 30 партия чыкса, ар биринин 200дөн тизмеси чыкса, канча болуп атат? Ойлонуп көрсөңүз, 6000 кишини ким окуйт? Анан эми жергиликтүү шайлоонун 5 шаардыкында кошо алып чыкса, биздин шайлоочунун башы маң болуп турганда эптеп өткөрө салалы деген эле аракет болбосо, муну экөөнү бириктирген болбойт. Азыр эми пандемия кичине коронавирус басаңдай баштап калса, муну июль, август айында жергиликтүү шайлоону өткөрүш керек. Андан кийин күзгү шайлоону жакшынакай, татынакай, ыр-чыры жок жасаганга аракет кылыш керек. Кубанычбек мырза, саясатчы катары айтсаңыз, негизи эле ушу баш мыйзамдардын жана мыйзамдардын тагдырынын талкаланышына кимдер күнөөлүү? Мына 2010 апрель революциясында мен бир топ революционерлермен жакында эле жолуктум. Ошо апрель катышкандарын, ошо Баатыр инибизден баш болупчу. Элдин ишеними аткарылган жок да. Чынбы? Чындык. Убактылуу өкмөт келди, бүгүнкү күндө ошол аткарды убактылуу өкмөт? Жок. Ошо берген убадаларын, тиги көрүстөнгө барып айткандарын идеясы жакшы болчу да. Эми кемчилик мурунку бийликтен да кетти, азыркы бийликте да бар, Атамбаевда да баарында бар. Бирок азыр деген эл журтту бөлбөй бириктирүүчү маал келген. Эч ак эле, сен Акаевчы, сен Бакиевчи, сен Отунбаев, сен Атамбаевчы эмес, сен Жээнбековдук эмес депчи. Бул бийликтин түздөн түз иши. Анан ошол эле маалда ошол ыңкылаптан жыйынтык чыктыбы? Жок. Мамлекет туңгуюкка келди деп айтам. Артка кетти деп айта алам. Мына 2 революция башыбыздан өттү. Азыркы күндө да чакырыктар чыгып атат. Биз басып алалы, тартып алалы, буларды кууп чыгалык. Ниетибиз бузулду, пейлибиз бузулду, мындай сый урмат деген бузулду. Биз кайда барабыз? Биз мамлекетибизди сактай албай калышыбыз мүмкүн. Бүгүн жумуш бар, эртең жок. Мамлекеттүүлүгүбүздү, мамлекетибизди сактай албай калышыбыз мүмкүн. Биздин мамлекет тарап кеткенге кызыктар толтура. Дүйнөдө азыр жок болуп аткан мамлекеттер бар. Алардын 1-2 кандидаты Кыргызстан болуп турат азырчы. Биз деген мына 20-30 миллион калкы бар, туусу жок, эмгиче эл бар. Мамлекеттүүлүгү жок. Биз 6 миллион болсок дагы биз оондун мүчөсүбүз. Көп эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Биздин үнүбүз угулуп турат. Кыргыздын желеги желбиреп турат. Депутаттар окат кылганбыз. Бийлиги жок кылганбыз. Биз ушуну сактап калышыбыз керек. Мен да ата-бабамдын сөөгү коюлган ушул жерге. Бала бакырам бар, неберелерим бар. Мен мамлекетте ушул жерде жашагым келет. Баарыбыз деген кайдыгер болбой, биз кайдыгерликти менин эсебим боюнча бул душмандуулук. Кайдыгер болбой, ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Баарыбыз эле саясатка кирдик. Любой кишиге барсаң саясатты сүйлөйт. Анан баарын эле жамандайбыз. Жакшы кыргыз калбай бардат. Бирөө чыкса эле баса калып жамандамай. Бирөө чыкса эле аны шыбамай. Жакшыбы, туурабы, туура эмеспи? Эми кайда барып атабыз туугандар? Ойлонбойлубу, ойлонолубу? Эми биз шерменде болуп бүттүк коңшу мамлекеттердин баарына. Артта калдык баарынанчы. Эми бир дагы бир инкылапка барсак эмне болот? Бизде жоголгон көп курал жабдыктар бар. Ошол эле кийинки Атамбаевди камакалаарда, ошол эле 10-жылкы инкылапта, кыргыз-өзбек салгылашы болгондо, андан мурунку чатактардачы. Ал куралдар эртеби кеч батат. Чет жактан келип аткандар бар, баңгизаттар бар. Мына коңшу жашаган Тажикстан аркылуу Афганистандан келип аткандар бар. Бизде диний ар кандай тескери диниге кошулгандар бар. Азыр мамлекеттерде көпчүлүгү жоюлуп атпайбы? Согуш мына Ливия барбы жокпу ким билет азырчы. Биз эми ошондой бололубу? Ошон үчүн урматтуу угармандар, көрөрмандар, арыдан бери болго чакырар элем сиздердичи. Анан мисалы байлардыкын талап алыш керек, басып алыш керек деп атпайбы? Мен жакында эле айылымда болуп келдим. Биздин айылда да бар 2 этаж, 3 этаж үй салган балдар бар. Бирок алар күнү түн иштейт, алым өрөгүн карайт. Соода саттыгын жүргүзүп, Россия сибирлеп жүрүшөт. Малын тойгузуп, огород чайын карап, балдарын карап атышат. Ошол эле маалда арак ичип, уктап, көзүн сыпактап жаткандар бар. Алар тигиленен ырайын, тетиги тың жашап кетти, мунукун басып алыш керек дегендер бар. Биз ошого баралыбы? Мен мисалы каршымын мамлекеттикин, элдикин, журттукун жеп, анан байыгандаргачы. Ошол эле маалда күнү түн эмгегин иштеп, бизнес кылып, ысык суукта тоңуп, жанын тишине байлап коюп, тиштеп коюп жүрүп, эмгек кылып, кичине тынып алса, биз аны жаман көрсөк болобу? Бир пикирге келе албаган кыргыз элине кандай башкаруу системасы керек?
Парламенттик башкаруу бул демократиянын башаты дегенге мен макулмун. Бирок бүгүнкү парламент ошол вазифасын аткара алдыбы? Жок. Бүгүнкү парламентте татыктуу депутаттар да бар. Арасында тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү өсүп келаткандары дагы бар. Бирок негизинен парламенттик бийлик бизге эртеде көрүндү мага. Мага мисалы көбүрөөк жакканы биз жанагы райондордон шайланган депутаттар болчубуз. Мисалы 2005-жылы шайлоого марттын 27-синде келген депутаттар, күчтүү депутаттар болчу. Элдин арасынан суурулуп чыккан, эл сурап алчу, эл тапшырма берчү. Элдин наказын аткарып атабыз, кандай кайсы проценти бүттү, эмнеси калды, биз барып отчет берчүбүз. Ошол жерде механизм бар болчу, кайрадан чакырып алуу. Жакшы иштеп аткан депутаттарды эл чакырып алса болот болчу. Азыркы парламенттик системада бул жок. Биринчи жагы. Экинчиден, парламенттик бийлик дедик. Де юра парламенттик бийлик, де факто бүгүн парламенттик бийлик жок. Жакындагы алып көрөлүк. Казакстанда барбы? Өзбекстанда барбы? Тажикстанда барбы? Же Кытайда барбы? Же Россияда барбы парламенттик бийлик? Жок. Бизде кагаз жүзүндө бар, бирок фактически жок. Өкмөт укса угат, укпаса жок. Өкмөттү жамандап азыркы мына шайлоонун алдында ар бир депутат, мен деле депутат болгом. Тарын сөз бербесин. Элге көрүнүп калалы деген аракет менен популисттик көп маселелерди коюп атат. Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгарат, мыйзамды көзөмөлдөйт да. Тилекке каршы жогорку кеңеште көзүн тиктип сүйлөсөң жер тиктеген эптеп эки сөздү бириктирип сүйлөй албаган депутаттар ушул мыйзамды чыгарганга жарайбы? Деги эле ушул Бишкек алакандай Кыргызстанга 120 депутаттын баш иштебеген депутаттардын кереги барбы, жокпу? Кандай дейсиз? Жок. Бул уят. Мисалы элдин жана тазадык, чарчадык деп аткандарына мен кошулам. Негизи чындык бар да элдин айтканда. Бул бийлик, парламенттик бийлик дегенден кийин азыр тажрыйбасы бар, билими бар, баары эле умтулуп калды бийликкечи. Бирок жоопкерчиликти ала алабы? Бул сиз туура айтып атасыз. Мен дагы жаным кейит. Мен Германияда 2 жол операция болуп, ошол жакта жатып алып карайм дагы ыйлагым келет. Кошуна палатадагылар бир орустар орусча сүйлөп коюп, ну так же нельзя деп мен шылдың болобуз. Уят болобуз. Мен бул көп диаспоралар менен байланыштамын, бул миграция проблемасын көп иштеп жүрбөдүм. Ошолор чалат. Ошолор келбей эле койсо болот эле дейт. Келип бияктан уят болуп кетип атат. Орусча сүйлөй албаганын бир эле жагы. А экинчи жагынан тиги мурдун чукуп тиги булар бир маселе коюп, бир Кыргызстандын талабын талашыш үчүн анда илимдүү билим болуш керек. Мен макулмун, жаштарды сөз өстүрүш керек. Бирок КПСС дегендей пионер, комсомол, кандидат член партияны член партия кылып тартпак келсе жакшы болмок. Бүгүнкү күндө өкмөт составында да жаштар көп, бул жакшы. Губернаторлордун көпчүлүгү жаштар, акимдердин көпчүлүгү жаштар, бул да жакшы. Парламентте дагы толтура жаштар отурат. Бирок сиз айткандай мыйзам чыгарууну тимеле коюңуз. Кайсы сөз болуп атат, эмне жөнүндө маселе болуп, ошону билбегендер отуруп атат. Түшүнбөгөндөр отуруп атат. Анысыга жазып берсе ошону окуй албай, жанагы сексуалут деген кличкаларга толуп кетпеди. Мен кечирим да сурагым келет. Мен ушу уят деп айтарым, төраганы баш кылып турупчу. Төраганын кылып аткан иштерин көрүп туруп эл жийилкенип атпайбы? Бүткүл жогорку кеңешке көз ыйпабадыбы төрагачы мисалычы? Өткөн жылы да мен кайрылгам. Ушу Мыктыбек Абдыев коюп койбойсуңар Мыктыбек Абдыев депчи. Ал мына профессионал десе профессионал, юрист, ген прокурор болгон, тажрыйбалуу, оор басырыктуу, баскан турганы бардык жагынан төп келишип турат да. Президенттин администрация жетекчиси болгон. Эми жок дегенде абийири сактап калат эле да. А бизде турмушу атышпайбы, окуй кетишimiz жок кеткенге. Эми мына закондорду копировать этип алып турушпайбы? Мисалы массалык маалымат каражаттарды тизгиндеген закон каралып атат азырчы. Орусия дегенде эле Кыргызстан деп жазып коюп алып келишти. Эми ошолорго суроо берсеңиздер, эмнесинен бир энесин суроо берсеңиз билбейт. Мисалы мен деле вице-спикер болуп иштегем, бирок ошол келген депутаттарды проондун эсебинен мамлекет бюджети эмес. Ошол эле Кыргыз деңизине же башка пансионатка алып барып бир жума ошол жерден бөлүп алып туруп окутчубуз. Законотворчество деген эмне? Кандай тартипте болот? Бир эле мыйзам чыгарыш үчүн. Бир эле мыйзам чыгарыш үчүн кайсы негизде кайсыда экспертизадан өтөт? Эмне болуш керек? Кандай болуш керек да? Эл аралык жолугушууларга барганда эми мурдун чукуп окуп жатса, чалкалап, эми көлөмдү тимеле коелук. Баскан тургандан да болуп атпайбы? Эсиңизде мен кыргызча кийинтип койдум эле чачы башын алдыртып турупчу. Биз деген бул бийлик да. Келген эл, ошол элчилер келет ал жерде, башка делегациялар келет, башка жерлерге барат.
Мамлекет жөнүндө алар баа берип атпайбы. Биз ошон үчүн шерменде болуп атпайбыз, уят болуп атабыз. Мен деле 10 жыл тынч эле жүрбөдүмбү? Кокуй болду, революция мындан ары тынчтык болсун, тимеле болот. Мен ушул парламент деңгээлин көрүп туруп, тиштенип туруп, кой кокуй, оңдобосук болбойт деп барайын деп атам да, мисалычы. Ошол эле ак үйдүн ичиндеги мыйзамды түшүнбөгөн, эл аралык деген сөздү түшүнбөгөн, катуу айтканда көкмөлөрдүн толуп кетишине кимдер күнөөлүү, кимдер себеп болуп атпайбы? Азыркы жогорку кеңештин составын бул ушул азыр кечирес президент Атамбаевдин жана шоферунун элегинен өтүшкөн. Менимче сотко берем деп атам жогорку кеңешти. Азыркы 7% жөнүндө мыйзам долбоору күн тартибине кирген эмес. Депутаттар өзлөрү да айтып атпайбы. Ошол Исхак Масатов да айтып чыкпадыбы? Эмне үчүн күн тартибине кирбей турган мыйзамды силер карап атасыңар, күн тартибинде турганда чечке теп койдуңар депчи. Ошон үчүн жанагы Мырза Керезбековду тиги жекелешип атпайбы, сен тигинтиң, сен ментиң депчи. Бирок ошол мыйзам долбоорунун демилгечилери мурунку 5%. Азыр бияка добуш бергенде мен дагы таң калып атам. Эмне сиздер менен жеке сүйлөшүүлөр жүрдүбү, беседа болду индивидуальный, же коркутту, үркүттү, аягына чейин турбайсыздарбы? Өзүңөрдүн демилгеңергечи. Мейли каршы болбойсуңар, каршы добуш бербейсиңар. Эмне үчүн ушундай маалда ушундай кылып атасыздар? Эртең сиздер коркпойсуңар, ушу шайлоочулар сен ушундай демилгелеп келип туруп, анан жалп берип, назат берип кеттиң деп. Сиздерге эртең добуш береби депутаттарга ушу кайра келишине же жокпу? Анан бул жогорку кеңештин депутаттары ушундай мнение болуп калды. Булар өзлөрүнө эле ылайыктап ошол эле чыгарып, ошол эле да бирөөлөр айтып атпайбы, 10 миллионго көтөрүш керек. Күрөөнү 7 эмес 12 кылыш керек, 9 эмес 12 кылалы депчи. Эртең элдин жүзүн кантип карайсыздар? Силердин бүгүн чөнтөгүңөр толтура, а эртең кемип калышы мүмкүн да. Жанагыдай радикалдар чыгып кете берсе, эртең башаламандык болсо, ошол жерден кайда барасыздар, кайда жашынасыңар? Ошон үчүн келгиле баарыбыз тең бул жерден журтка, элге иштеп коелу. Сиз деле утпай коюңуз, мен деле утпай коеюн. Калаалык башкалар татыктуулар келсин иштейли. Мен ушундай ойдомун. Туура айтасыз. Кубанычбек мырза, учурда кырдаалды көрүп турасыз. Абалды ар кимдир кагазга уруп айтышып атат, кагазга уруп айтышат, жалпак тил менен айткандачы. Негизи эле учурдагы кырдаалга сиз саясатчы катары кандай баа бересиз? Эртең бүгүнкү күндөн эртеңки күн айрымдар айтат коркунучтуураак десе, сиз айткандай эле айрымдар 3-чү инкылапка даярданып жатышат деген суроолор пайда болду да. Бул биз билебиз, буга чейинки инкылаптардагы болот же болбойт деп туруп ошол эле президенттерге жетпей келген, ошол эле Скаракаевичке, ошол эле Курман Селичке, кийинкилердин деле тагдырын көрүп атабыз да. Сиздин саясатчы катары көз карашыңыз кандай? Бул бүткүл дүйнөлүк коронавирустан бүт мамлекеттер жапа чекти. Килейген Американын акыбалын көрүп атасыңар. Анын үстүнө жанагы бир өңү түсү башка жигитти полицейскийлер өлтүрүп коюп азыр токтоло албайт. 30тан ашык шаарларда комендантский час киргизишти. Канча киши өлдү, өрттөнүп, талаптана башталып, мародерство болупчу. Европанын мамлекеттеринде да ушундай болду. Мен кыйын деген мамлекеттердин баары бул коронавирустан жапа чекти. Кыргызстан дагы араң окат кылып турганда ого бетер болду. Мышы кыйлагандай болуп акыбалда келип калдык. Өкмөттүн да бул жерге даярдыгы жок болгонун, ошол каражаттардын багыт боюнча колдонбогондуктарын, жана $3000 кетип атат бир оорулуга дегенин мен ошо обсервацияда болдум да өзүм делечи. $3000 эмес, $3000 эмес, $3000 сом кеткенин Кудай билет. Анан көпчүлүк нерселерди, кемчиликтерди ушу коронавирус оору көргөзүп койду. Өзгөчө Кыргызстан үчүнчү, Кыргызстандын өкмөтүнүн даярдыгы жок экениненчи. Анан мына коррупцияга каршы күрөш толук кандуу жүрүп деп сиз ыраазы болосузбу? Жок. Элде ченим барбы бул жерде? Жок. Да тиги чоң резонанстар иштери боюнча Атамбаев баш болуп, премьер-министрлер төш болуп, экөө камакта отурушат, соттор иштери жүрүп атат. Бирок эле максат камаганда эмес да. Ошолор алып кеткен, жеп кеткендерин кустуруп, андан көрө бюджетке алып келип алып барыш керек эле. Жана сыймык инилерибиздин айтканын Кытайга 2 миллиард карызыбыз бар экен, анан аны жанагы Жумалиев тигулардан алалык дагы ошолордун тартып алып туруп тияка кутулуп коелу дегенди мен мисалага толук макул эмесмин. Ошо Кытайдан
алган ким алып келди эле, кайда жумшалды? Биринчи ошолордон сурабаш керек да. Ошолорду куштуруш керек да. Анан бирөөнүкүн тартып алып тигиникин жамап коем деген ал болбойт да. Себеби анда Кыргызстандын карызынын баарына эмне кылыш керек андачы? Кандай жол менен барыш керек? Анан мен дайыма мыйзамдуулукка чакырган кишимин, мыйзамдуулукка чакыра берем. Бул бир чет. Экинчиден, бүгүнкү абал өтө оор маал. Эл жаңы эле коронавирустан чыгып атат. Бирок ачка, акча тыйыны жок. Кредит менен мөгдөгөн эл толтура. Азыркы ушул айды пенсия пособиясын кантип төлөйм деп өкмөттүн башы маң болуп турат. Премьер-министр апрель айында жогорку кеңеште ачык эле айтпадыбы? 458 миллион доллар биз карыз алып атабыз депчи. Алды, алып атат. Андан бери дагы алып атат. Ошол эле маалда ошол келген каражаттар өз багытына жеттиби жокпу? Өкмөт бир отчет берген жери жок. Жогорку кеңеште талап кылып туруп бири сурап койгон жок. Биздин сырткы карызыбыз $1,5 миллиард доллардан ашып кетти жарым жылдын ичиндечи. Мына ички карыз канча болуп барат? Ички карыз бул аябай оор маселе. Себеби азыр айлыктар, пенсия пособиялар келбей калса, ким шайлоого барат? Эмне деп барат? Кандай деп барат? Кеп ошондо. Кеп ошондо. Андан жоопкерчилик жок экени проблема бул турат. 2010 жылдан кийин туризм маселеси таптакыр эле унутта барат кандай да? Туура айтасыз. Эми бүгүн бул маселени чечиш үчүн өкмөт керек. Өкмөт бүгүн барбы же жокпу? Ушул маселе болуп атат. Мына өкмөттү коррупцияга аралаш деп өкмөт башчысын кошуп туруп, азыр өкмөт башчы кайда жүргөнү белгисиз болуп атат да. Орун басар алып барып атат. Анан бизде эл ишенимдүү өкмөт келсе жакшы болмок. Правительство барбы бизде ошондой эл ишенимдүү ким ошо айтып атам да? Ким? Айта аласыз? Эми бул жогорку кеңеш менен президент чечиш керек муну. Сиздин болбосо мисалы Боронов иштеп атат. Менде эле жакындыгым, тууганчылыгым жок. Ал киши коронавирус менен да күрөшүп атат. Эми мурунда министр болгон тажрыйбалуу деп эсептейм. Эмне үчүн ошол кишини койбойт андачы азырчы мандачы. Сырткы туризм келбейт быйыл эч ким. Бул коронавируска байланыштуу. Ал тургай самолет учушкан жери жок, поезд жүргөн жери жок. Чегаранын баары жабык болуп турат. Ким келет бизге? Только ички туризмге багытталышыбыз керек. Ички туризм азыркы финансылык, экономикалык, саясий абалда бул жерде ички туристтер да жайнап барып акча төлөй алат. Ошол баа менен сырткылар менен бирдей дегенден алыс болушубуз керек. Бирок быйыл баадан баштап өзүбүздүн элди дагы эс алдырганга аракет кылалык. Өзүбүздүн тарыхыбызды билгенге. Ошол эле ысык көлгө барып карак ичип эле жатып албай, биз көрөлүк жаратылышты, кыргызчылыкты, нукура биздин маданиятты, үрп адатты, салт сабатты ошол эле тилекке каршы өкмөт дагы бир да сурап коелук. Бир депутат бир кайсы бир акимден сурады, же губернатордон. Сиз кандай бир объект ачтыңыз, же канча ишкана ачтыңыз ушул туризм өнүгүү багытында? Бул туризм десе эле тиги эл ойлойт экен, көлгө барып түшүп калат, болду депчи. Аракчы жатка эреш керек. Түшүндүрүп аласыз. Эмне үчүн биз ошол жанагы конный маршруттарды ачпайбыз? Президенттин да конный эмеси бар, иш башкармачылыгынынчы. Кони заводу бар. Эмне үчүн ачпайбыз? Чакан аэропортторду өнүктүрүш керек эле. Жанагы сууда сүзүүчү корабльдардын баарын учетко алыш керек эле. Бизде бул туризм өнүксө, бул айыл чарбасынан байлаштанып, жол, тиги баары өнүкмөк. Энергетика баары өнүгөт эле. Келген чет элдик күчтөрдөн май куюп кетсе деле налог түшөт эле да. Камсыздандыруу маселеси бар, коопсуздук маселеси бар. Ошол эле акча алмаштыруу маселеси. Ошол эле эме тиги келген туристтерди кыргызча кийинип алып биз нукура нам менен тозуп алсак жаман болот беле, туз мененчи. Бизде жакшынакай туздарыбыз бар, жакшынакай көлдөрүбүз бар, жеке эле ысык көлдө эмес. Бардык жерде жакшы. Ай күлгүлүндөй дүйнөсүндө күлөспөйт. Таласта Манас Ордого барып ким гана барбайт? Мисалы Таласка баргандардын баары. Мен рахмат айтар элем ушунчалык Манас Ордону сактап калган, ушул деңгээлде кармап турган кишилергечи. Бизде канча музейлер бар, канча жакшы жерлер бар. Негизи туризм өнүктүрсөк, Кыргызстан келечеги бар. Биз деген ыраазы болушубуз керек атабыз ушундай жакшы жерге жайгашып калганыбызга, адам суктана турган жерге. Биз бирок экологияны сактап калып атабызбы? Жок. Туристти биз деген санынан сапатын өтүшүбүз керек, кеч агылычы. Бизде туристти мин культурага байлап койбой өзүнчө агенттик кылыш керек болчу жок дегенде. Жокбосо өзүнчө министрлик кылыш керек эле. Туризм саясатын бир эле тиги зам министр же департамент алып барып кала албайт.
Өкмөт башчы барган жердин баарына бул маселени коюш керек болчу. Ошол эле мигранттардын маселесин, туризм, элчиликтерден сураш керек болчу. Алардын кандай иштеп атасыңар? Ошо эл аралык жана көргөзмө жарманкалар катышып атабы? Азыр болсо бизде эмне болот? Удостоверение берелик дейт, текшерели дейт, баарынан шыпырып алышат. Ар бир пансионатты жакалайт. Бирок пансионатка бараткан жолду оңдоп койдубу? Жок. Же кандай шарт түзүп берди? Мисалы Турцияда туризм менен жыл сайын 27-28 миллиард доллар таза пайда табат. Бир эл Анталия 8-9 миллиард акча алат. Алар 5 жылга бошоткон, бирок экологияны сактайсың, могундан чыкпайсың, могул рамка коюшкан. Бизнеске жардам беришкен дагы талап кылышкан. Азыр болсо жумуш орду, жанында подсобный хозяйствосу бар. А bizde bir tüge Polşa'nın Kıtay'ın almasına alıp gidip berip atpayız. Özümüzün almastırsa da. Şonun için turizm bul gelecek деп esepteyiz. Bирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Мен азыр элибизди, журтубузду чакырып кетерлен жергиликтүү шайлоону, жогорку кеңеш шайлоосун мыйзам чегинде биримдикте, ынтымакта, тартипте өткөрөлү деп тартип деген бизде болбой калды. 1993 жылы мыйзамга кайтышыбыз зарылчылыгы барбы? Көп нерсеси кайра алып келишибиз керек. Сөз түрдө. Кайрадан эле саясатка кайталык. Ат тизеги кургай элек. Атамекен партиясы менен Темир Сариев, Өмүрбек Текебаев, ошондой эле жана башка ары бери мурдагы жана саясатчылар кошулушту да. Булардын ушулар кошулганында бир кандайдыр бир даңгыр жол барбы? Же эртең эле кызыл чеке болушпайбы? Анткени баарынын өзүнүн күчтүү амбициясы бар, бардыгы эмоционально дегендей эле да. Бардыгы десек да 80%. Мыйзам боюнча ар кимдин биригип чогуу иш алып барганга бөгөт жок. Бул бир чети, экинчиден ал мырзаларда тажрыйбалуу мырзалар, ошол эле Текебаев жогорку кеңештин төрагасы да болгон. Мен 2005-жылы депутат болуп ал киши менен чогуу иштеп да калгам, вице-спикер болуп дагычы. Бир топ опыту бар, тажрыйбалуу бар, оппозициялык көз карашы бар. Ошол эле маалдагы кишинин дагы тагдыры чечиле элек. Атамбаевдин убагында ал киши камакка алынганы баарыбызга белгилүү. Анан Темир Сариев болсо экөөнүн партиясынын табигаты да кичине, программасы да башка мындай карап көрсөк. Кандай деп ойлойсуз? Ак Шумкар партиясынын келип Атамекенге конушунун себеби эмнеде? Максатында. Бул жогорку кеңешке бирге баралы дагы, жеңип алалык, мандат алалы деген. Кубанычбек мырза, кече жакын эле сиз экинчи четинен бул кишилер иштейли деген программасы бар да элге журтка. Эми жатып албай кайдыгер болбойт. Буга чейин жыргатпаган, эми жыргатабы деген ойду сурап атам да мен, токот эрим. Азыркы күндө, азыркы маалда 5 баштуу киши койсоңуз дагы өкмөт башчы же президент көп турчу мамлекетти 1 жылда 2 жылда эч ким оңдой албайт. Анткени сазга батып бүткөн, Сазга батып. Кубанычбек мырза, кече жакында өзүңүз сиз расмий түрдө өзүңүздү оппозициямын деп жарыяладыңыз да. Туура. Үнүбүз жеткен жок көп маселеге. Биздин сунуш пикирлер менен эсептешкен жери жок. Мен кайрылуу жазган бир жок дегенде 20сы сиздер аркылуу да кетти. Бирөөнө жооп ала алган жокмун. Мен жакшысын жакшы деп айталык, колдойлук, кемчилигин көзүнө сайып айталык, бирок жол жобосун да кошуп айталык. Бир конструктивдүү оппозицияга чыктык. Ар бир бийлик өзүнүн оппозицияны өзү табат. Оппозиционер деп жаман көргөн бийлик бул сокуру бийлик деп эсептейм. Себеби ал оппозициядагы, позициядагы биздин жарандар. Угуш керек. Мен официалдуу түрдө айтам. Кечетен баштап биздин кыймыл оппозициялык маанайдагы кыймыл. Кайсы кыймыл? Элдик көзөмөлдөгөн кыймыл бар. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков парламенттик шайлоо кандайдыр мөөнөттө жылып калышы мүмкүн дегендей коңгуроо какты да. Мен айтар элем, ал киши өзүнүн сөзү эмес болсо керек депчи. Негизи жогорку кеңештин төрагасы бул аябай чоң фигура. Өкмөт башчыдан өйдө, премьер-министрденчи. Анан ал киши айта турган сөз эмес болчу. Баарыбыз мыйзамга башыйбыз керек. Мисалы Конституцияда жазып турат. Жогорку кеңеш 5 жылдык мөөнөткө шайланып келген 120 депутаттан турат депчи. Ал кишилердин өзүнүн мөөнөтүн өзүлөрү узартабы? Эл деген 5 жылга шайлаганда. Бул бир жак жагы деңиз. 2005-жылы биз шайланып келгенде ушундай тарыхка душ болгонбуз.
мурунку жогорку кеңеш кетпей, кийинки шайланып келгендерге орун бербей, кабинеттерин бекитип алып, анан ошол Ишенбай Кадырбеков дагы бирок абыстар болуп туруп, СНП менен СС өзлөрүнүн мөөнөтүн өзлөрү узартып, сессия өткөрө коюп эле мен төрага болдум, мен президент болдум деп указ чыгарып туруп, өзүнүн өзү бул самопал да. Андай болбойт да. Биз убактылуу өкмөт самопальный өкмөт менен да жашап көрбөдүкпү? Убактылуу өкмөт самопальный өкмөт деп айтар мен. Аларды эч ким шайлаган эмес, бекиткен эмес да. Мыйзамсыз да? Мыйзамсыз. Мисалы 2005-жылы Акаев качып кетти, Танаев качып кетти өкмөт. Мурунку парламент жанагыдай башаламандык кылды. Кийинкилер келгенде бизге ушул эле бир топ убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, Топчубек Тургуналиев, ошол тиги Роз Сахна, Бекназаровдор алып келген. Мына Курманбек Сарыч Бакиев татыктуу бекитип бергиле деп. Биз төшкөтүп көрмөспүз. Биз мыйзам түрдө бекиттик. Ал киши премьер-министр болду. Анан ал киши президенттин милдетин аткаруучусу болду дагы, декрет эмес, указ токтомдор менен кеткен. Шайлоо, мөөнөтү президент шайлоосу мыйзам долбоору менен кеткен. 10-жылда мен ушул сунуш менен Роз Сахнага кагазды алып барып бергенмин, жолуккан. Келгиле бекитип берелик. Силер да мыйзам жолу менен кетпесеңер, эртең силер самопал деп айтат. Силер кимсиңер деп айтат. Инкылап менен келдиңер, эми болор иш болду. Мына мен нарызым деп артыначы. Азыр премьер-министр жок, президент жок, спикер жок. Мен орун басары катары токтомго кол коюп берейин. Көргөзгүлө татыктуу. Мына 46 депутаттын макулдугу турат. Биз сессия өткөрө албайбыз деп. Ага болбогон. Ошол эле Бекназаровдорчу. Мен барып катышкам. Мени Роз Сахна чакырды. 10-апрелде жолугуп ошол жерде отурсак, болбой кошту, биз саясий жол менен кетели деп. Мен айткам, эми талап тоноолор болуп атат. Мына, банктан баштадыңар. Эми талага келбейсиңер мыйзамды. Ошондо болбой койушкан. Анын жыйынтыгы эмне болду? Мына ошол эле качып кеткен Наден өкмөттү сотко берип туруп 17 миллионго чыкты Европадан. Ошол эле тиги Аккеме үчүн дагы Туркиянын сотуна убактылуу өкмөт бир адвокатын жиберип койгон эмес, Кумтөрдүн акциясына арест койдурду. Мындай көп башаламатка келип калбадыкпы? Биз ошол инкылаптан кийин далай туңгуюкка келип такалдык деп айта алам. Биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Элге журтка тынччылык, бейпилдик каалар элем. Келаткан чоң саясий күзгү жарышты тынччылык менен мыйзам чегинде өткөрөлүк. Элибиздин келечеги барына мен ишенем. Ал келечекти бирге түптөйлүк. Рахмат сиздерге. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бизде бүгүн конокто Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, вице-спикери Кубанычбек Исабеков болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.